Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастанбек Артисбекович. 2018 жылы өлкөнүн жашоосунда коомдук саясий окуяларга көп болду. Ал эми өкмөт үчүн макроэкономиканы турукташтырууда, социалдык кырдаалды жакшыртууда олуттуу сыноолорду алып келген мезгил болду. 2017 жылдын аягында өнөктөштөр жана кошуналар менен болгон келишпестиктерден улам өлкөбүз кандай экономикалык жагдайга туш келгендиги баарыбыздын эле эсибизде болсо керек. Миңдеген жүк ташыган унаалар кыргыз-казак чек арасында бир айлап туруп калып, өлкөбүздүн экономикасына, өзгөчө экспортко иштеген ишкерлерибизге бир топ материалдык залакаты тийди. 2018 жылдын башында Бишкек жылуулук борбору жарылып, шаардыктар жылуулуксуз калды. Өкмөттүн азыркы курамы өзүнүн милдеттерине 2018 жылдын апрель айынан баштап киришип, бул кезде өлкөнүн бюджети кабыл алынган, ал эми экономикабыз кырдаалды терең талоого муктаж болуп турган. Мына ушундай учурда коомдун актуалдуу маселелерин чечүүдө бийликтин бардык бутактары өзүбүздүн президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбековдун жетекчилик астында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши жана өкмөтү биримдүүлүгүн көрсөтүп, жакшы жыйынтыктарга бирге жеттик. Сиздердин салымыңыздар, ой пикириңиздер өкмөттүн ишине кубат болуп берди. Коңшу Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттери менен чечилбеген маселелердин айынан узак жылдар бою сенек болуп калган биздин мамилелер өнүгүүнүн жаңы баскычына көтөрүлдү. Өнөктөш Кытай жана Туркия мамлекеттери менен катнаштарыбыз жаңы максаттарга күч алды. Кыргызстанда Шанхай уюму жана ОДКБ сыяктуу эл аралык ири уюмдардын төрагалыгы өттү. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов 90 жылдыгы, түрк тилдүү өлкөлөрдүн башчыларынын кеңешинин саммити ийгиликтүү өткөрүлүп, дүйнөлүк коомчулукка өлкөбүздүн өзгөчө имиджин жаратты. Макроэкономикалык туруктуулукту сактоо, социалдык милдеттерди өз убагында аткаруу, башкысы тынымсыз иштеп, белгиленген чаралардын баарын аткаруу өкмөттүн башкы максаты болду. Урматтуу депутаттар, өкмөттүн отчетунун ушул форматын жогорку кеңеш 2013 жылы бекитип, кийинки 3 жылдан бери гана ушул форматта интегралдык көрсөткүчтөрдүн суммасынын негизинде өкмөттүн ишин баалоо жүргүзүлүп келет. Ал негизги 4 көрсөткүчтөн турат. Биринчиси өкмөттүн программаларынын аткарылышы. Экинчиси жалпы мамлекеттик программалардын ишке ашырылышы. Үчүнчү калктын ишеним индекси. Төртүнчүсү өлкөнүн эл аралык рейтингтердеги позициялары. Булардын баарынын жыйынтыктары өкмөттүн коюлган милдеттерди ийгиликтүү ишке ашыра алгандыгын тастыктап турат. Калктын ишеним индекси 0,16%га төмөндөгөнү, бирок бул мыйзам ченемдүү жана объективдүү процесс деп ойлойбуз. Бул көрсөткүчкө өкмөттүн пиар менен алектенбей, тынымсыз иштей бергендигинин таасири болду деп ойлойбуз. Өкмөт бүгүн коомчулук үчүн ачык. Биринчи күндөн тартып биз бардык мамлекеттик органдардын ишинин ачык айкын болушуна умтулуп, элдин көйгөйлөрүн ыкчам чечүү үчүн болгон аракеттерди жасадык. Бүгүн да биз ишибиздеги кемчиликтер туурасында ачык айтып, жыл ичинде ар түрдүү рангтагы жоопкерчиликсиз жетекчилерден арылдык. Алардын ичинде 6 министр, 13 жетекчи, 13 аким кызматынан бошотулду. Өкмөттүн ишиндеги оң динамика жалпы мамлекеттик программаларды ишке ашырууда катталды. 2017 жылга салыштырмалуу көрсөткүчтөр 5,6%га жакшырып, ал эми эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын позициясы 1,9%га жогорулады. Бизнес жүргүсү индекси боюнча Дүйнөлүк банктын жыл сайын жүргүзүлүүчү рейтинги боюнча дүйнө жүзүндө
бизнестин өнүгүшү жана инвестициялык климаттын жакшыргандыгын көрүүгө болот. Кыргыз Республикасынын рейтинги 190 мамлекеттин ичинен 70 орунга чыгып, 7 позицияга жакшырды. Өсүш 4 индикатор боюнча катталып, төлөөгө жөндөмсүздүктү чечүү 37 позицияга, эл аралык соода 14 позицияга, миноритардык инвесторлорду коргоо 13 позицияга, келишимдердин аткарылышын камсыздоо 8 позицияга жакшырды. Коррупцияны кабылдоо индекси. Бул индекс ишкерлердин жана өлкө экспортерлорунун позициясынан алып караганда, алардын мамлекеттик секторда коррупцияга кабылуу деңгээли бааланат. 180 өлкөнүн ичинен 132 орунга чыгып, 3 позицияга жакшырды. Экономикалык эркиндик индекси боюнча 180 өлкөнүн ичинен 79 орунда турабыз. Учурда дүйнө өлкөлөрүнүн инвестициялык климаты да олуттуу тобокелдиктерге кептелип, дүйнөлүк инвестициялардын жалпы көлөмү 19% азайды. Же болбосо 1,2 триллион долларды түздү. Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүүлүк индекси боюнча Кыргызстандын абалы өткөн жылга салыштырмалуу 5 позицияга жакшырды. Бул индекс Кыргызстандын экономикасынын макроэкономикалык туруктуулугун жана өкмөттүн 2018 жылдагы ишин баалоодогу негизги көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналат. Социалдык прогресс индекси боюнча Кыргызстан 146 өлкөнүн ичинен 78 орунга чыгып, олуттуу прогресске жетишти. Булар кайсылар? Адамдын базалык көрсөткүчтөрү, керектөөлөрү. Бул тамак аш, суу, санитария, коопсуздук боюнча. Экинчиси бакубатчылыктын негизи, билимдерге жетишүүсү, маалыматтарга жана коммуникацияларга ээ болуусу, саламаттык сактоо жана айлана чөйрөнүн сапаты. Адамдардын мүмкүнчүлүктөрү боюнча бул адам укуктары, эркиндиги, шайлоо укугу, жогорку билимге ээ болуусу боюнча. Өлкөнүн өркүндөө индекси боюнча Кыргызстан 149 өлкөнүн ичинен 78 орунду ээлеп, өткөн жылга салыштырмалуу 4 позицияга жакшырды. Ушул көрсөткүчтөрдүн баарынын жыйынтыгы менен өкмөттүн ишинин жалпы интегралдык көрсөткүчү 2,4% жакшырды 2017 жылга салыштырмалуу. Урматтуу депутаттар, 2018 жылдын ичинде өкмөт экономикабыздын азыркы абалына терең анализдерди жасады. Иштердин алсыз жана күчтүү жактары аныкталды. Алынган жыйынтыктардын негизинде өлкөнүн социалдык экономикалык стратегиялык артыкчылыктары белгиленди. Буга байланыштуу экономикабыздын азыркы абалына токтолуп кетсек. Биринчиси, экономикабыздын кумтөр алтын кенине катуу көз карандылыгы. Биз ойлойбуз, бул өлкөнүн экономикасын башкаруудагы өткөн жылдардын эң чоң катачылыгы. Анткени өлкө экономикасы менен бирге социалдык маселелердин баары ушу кумтөр долбооруна байланган. Бүгүн кумтөрдүн ишине ар түрдүү баа берсек болот. Сөз жок, бул долбоор 20 жылдан ашык аралыкта өлкөнүн экономикасын кармап турууда тарыхый ролун ойноду. Албетте кумтөр эртеби кечпи өзүнүн ишин токтотот. Ошондуктан өкмөт азыртадан тартып комбинаттан калуучу экологиялык жана социалдык көйгөйлөр мамлекеттик бюджетке залакасын тийгизип, оорчулук келтирбешинин үстүндө ойлонушу керек. Ошондуктан өкмөттүн милдети бүгүн кумтөр сыяктуу гиганттардан көз каранды болбогон экономиканы түзүү. Экономиканын альтернативдүү башка тармактарын өнүктүрүү болуп саналат. Экинчиден, кен казынасы менен энергетика чөйрөсүндө системалуу көйгөйлөр, коррупциялык схемалар, контролдун жоктугу, кредиттердин жана гранттардын натыйжасыз пайдаланышы кредиторлордун алдында эң чоң суммадагы карыздардын топтолушуна алып келген. Учурда энергетиктердин кредиттер боюнча карызы 102 миллиард сомго чыкты. Бул мамлекеттик азыркы бюджеттин дээрлик жарымынан көбүн түзөт. Быйыл биз бул карыздын 4,6 миллиард сомун төлөшүбүз керек. Ал эми карыз төлөөнүн чокусу энергетика системасында 2025 жылы 10 миллиард 300 миллион сомго чыгат.
Бул өлкөнүн экономикасына оорчулук алып келип, казынабызга чоң жүк болот. Үчүнчүдөн, элдин 60%-дан ашыгы айыл калкы. Элдин 60% айыл калкы. Айыл чарбасы бүгүн мезгил тарап мезгил тараптарына жооп бербейт. Уюштуруу системасы чаржайыт. Чарба жүргүзүүчү майда субъекттер көп. Майда товардуулук, өндүрүү, кайра иштетүү сыяктуу чынжырда инновациялык аргумент, агромаркетингдин жоктугу. Мунун айынан аймактардын социалдык экономикалык абалы жакшы эмес. Инфраструктурасы, мүмкүнчүлүктөрү жана туризм потенциалы толук пайдаланылбайт. Мисалы, экономикада 2,13 миллионго жакын адам иштесе, анын ичинен айыл чарбасында 541 миң адам алектенет. Же болбосо 23% эмгекке жарамдуу жана эмгектенип аткан калкыбыздын 23%-ын айыл жеринде эле түзөт. Демек, аймактардын өнүгүүсү айыл чарбасындагы жетишкендиктерден түздөн түз көз каранды. Бул факторлар Кыргызстандын экономикалык жана социалдык өсүшүндө олуттуу тоскоолдуктардан болуп келет. Урматтуу депутаттар, 2018 жылдын жыйынтыгына кыскача төмөнкүндөй токтолсок. Макроэкономикада Кыргызстандын ички дүң продукциясы 557,1 миллиард сомду түзүп, 3,5% өстү. Экономиканын бардык секторларында өзгөчө өсүш, курулушта 7,8%, өнөр жайында 5,5%ды түздү. Ички дүң продукциянын калктын жан башына бөлүнүшү 3% өстү. Ички дүң продукциянын көлөмү негизги соода өнөктөштөрүбүздө Россияда 2%, Казакстанда 4,1%, Белоруссияда 3% болду. 2018 жылдын ичинде тышкы карызды 265 миллион долларга азайтканыбыз менен анын көлөмү абдан көп, 3,8 миллиард доллар. Былтыр ички дүң продуктуга карата карыз кооптуу чектен бир кыйла ылдый түшүрүлдү. 53,1%дан 48%га түшүрүлдү тышкы карызыбыз. Тышкы соода жүгүртүүдө туруктуу тенденция сакталып, 2018 жылы республика дүйнөнүн 143 өлкөсү менен соода сатык мамилелерин жүргүздү. Анын ичинен экспорт 93 өлкө менен, импорт 136 өлкө менен болду. Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү 6,7 миллиард долларды түзүп, 6,16%га көбөйүп, анын ичинде экспорт 1,8 миллиард доллар, импорт 4,9 миллиард долларды түзүп, импорт 9,2%га өстү. Импорттун структурасын карасак, негизинен экономиканын реалдуу секторуна абдан көп техникалар жана жабдуулар алынган. Булардын суммасы 4,9 миллиард сомдун ичинен 1 миллиард 21 миллион сом ушул жабдыктарга келген. Мисал үчүн, Литвадан 10 миллион долларга чейин тракторлар, Кытайдан 17 миллион долларга чейин электр лампаларын чогултуучу машиналар, Германиядан 14 миллион долларга чейин автоприцептер жана жабдыктар, Туркиядан 2 миллион долларга керамика иштетүү станоктор жана башкалар көп. Жана башкалары. Чет элдик түз инвестициялардын келиши 570 миллион долларды түзүп, 7,16%га кыскарып, ошол эле учурда Кыргызстандын инвестициялар чыгып кетиши Кыргызстандан 2017 жылга салыштырмалуу 27,7%га кыскарды. Же болбосо 200 миллион долларга 2017 жылга салыштырмалуу аз инвестиция чыккан, каражаттар чыккан. Инвестициялардын басаңдышы бул биздин эле эмес, бүтүндөй дүйнө экономикасындагы маселе. Дүйнөлүк масштабта түз чет элдик инвестициялар 19%га төмөндөп, мисалы Америкада 18%га, Европанын кээ бир өлкөлөрүндө 70%га чейин төмөндөгөн. 2018 жылы Кыргызстанга кирген инвестициялардын көлөмү кээ бир мамлекеттерден көбөйгөн. Мисалы үчүн Россиядан 25%, Нидерландиядан 64%, Туркиядан 20%га көбөйгөн.
Кытайдан кирген инвестиция жалпы тышкы инвестициябыздан 43%-ын түзүп, 245 миллион доллар болду. Ал эми негизги капиталга ички инвестициялардан, бул өзүбүздүн экономикабызда иштеп жаткан субъекттердин кошкон салымы 108,6 миллиард сом болду. Же болбосо 24% өстү. Өзүбүздүн ички инвестициябыз. Алсак ишканалардан жана уюмдардан салынган инвестициялардын көлөмү жана 108,6 миллиард сомдун 50 миллиард сому бул биздин жергиликтүү бизнестен. 36% өстү. Евразиялык экономикалык биримдик аркалында экспорт 5% өсүп, импортубуз 4,7%-га кыскарды. Инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн бизнес омбудсмен институту түзүлдү. Ишкердик субъекттерди текшерүүгө 2 жылдык мораторий киргизилди. Жаңы ачылган ишканалар 5 жылга салыктан бошотулду. Туруктуу өнүгүү долбоорлорун даярдоочу фонд түзүлдү. Электромобилдер бажы алымдарынан бошотулду. Машина трактордук станциялар, соода логистикалык болборлор, айыл чарба кооперативдери пайда салыгынан, кошумча нарк салыгынан таптакыр бошотулду. Акча кредиттик саясат өлкөнүн экономикасында макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого, инфляцияны белгиленген чектен ашырбай кармап турууга жана сомдун курсун туруктуу сактоого багытталды. Алсак инфляция 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча 0,15%-ды түзүп, Евразиялык биримдиктеги жана КМШ өлкөлөрүнүн арасындагы жакшы көрсөткүч болду. Мисалы, инфляция Россияда 4,13, Казакстанда 5,13, Арменияда 1,18 болду. Сомдун курсу долларга карата 1,5%-га төмөндөп, өнөктөш өлкөлөрдүн ичинде туруктуу валюталардын бири болду. Муну менен бирге өкмөт бүгүн өлкөнүн банк мекемелеринин ишинин ачык айкындуулугун камсыздоонун үстүндө көптөгөн иштер болду. Анын натыйжасында экономиканы кредиттөө өзүбүздүн финансылык каражаттар менен 130,5 миллиард сомду түзүп, 18%-га өстү. Мындай аракеттердин мультипликативдик үзүрү макроэкономикалык туруктуулук, ишканалардын түзүлүшү, жумуш орундарынын ачылышы, айлык маяналар жана бюджеттик салыктар болду. Ишкерлер үчүн бюджеттен кепилдик фондду капиталдаштырууга 300 миллион сом, Улуттук банк фонддун капиталын 1 миллиард сомго жеткирүүнү азыр мына чечтик, пландаштырып жатабыз. 18 жылдын аягынан баштадык. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан ачылган 1653 долбоор 304 миллион долларга каржыланды. Мунун ичинен 48 миллион доллары ушул 18 жыл болду. Анын ичинен агро-өнөр комплексинин жана өндүрүштүн үлүшү 53% болду. Өндүрүшкө теңинен көбү өндүрүшкө жумшала баштады. РСК банкты капиталдаштырууга катышуу тууралуу Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду жана Евразия өнүгүү банки менен жол картага кол коюлду. Азыр биз жакын араларда ушу капиталдаштыруу маселесин чечебиз. Айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө жеңилдетилген насыяларды берүүнү көбөйтүү максатында өткөн жылы айыл банкты капиталдаштырууга 1 миллиард сом бөлүндү. 2018 жылдын декабрь айында өкмөт Улуттук банк менен биргеликте учеттук ставканын өлчөмүн 4,75%-га түшүрүп, улуттук валютада 0,3%-га, чет элдик валютада 0,8%-га кредиттер арзандады. Бул банктарга элге насыяларды төмөнкү ставкалар менен бергенге жол ачат. Мындай иштерди да биз 2019 жылда улантабыз. Ипотека системасында 1359 насыя берилип, 1 миллиард 600 миллион сомго каржыланып, пайыздык ставкасы 10%-дан 7%-га түшүрүлдү. Бюджет аткаруу боюнча 2018 жылы биз мамлекеттик бюджетке салыктык кирешелерди 2017 жылга салыштырмалуу 12,8%-га көп чогулттук. Же болбосо 13,2 миллиард сом болду. Салык кызматы 79,6 миллиард сом, же болбосо 17 жылга салыштырмалуу 6,1 миллиард сомго көп чогултса, бажы кызматы 41,7 миллиард сом, же болбосо 17 жылга салыштырмалуу 22%-га өскөн. Бул мындай өсүш болгон эмес. Же болбосо акчалай 7,5 миллиард сомго көп топтолду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча дагы
2017 жылга салыштырмалуу 1 миллиард сомго кирешелер көбөйдү. Мамлекеттик мүлктөн. Бул 38%га өстү өткөн 2017 жылга салыштырмалуу. Республикалык бюджеттин кирешеси 135,4 миллиард сомду түзүп, кирешеси 2017 жылга салыштырмалуу дефицитти өзүңүздөр кабыл алып бердиңиздер 10 миллиард 700 миллион сомго азайттык. Чыгашасы 142,7 миллиард сом болду. Бардык социалдык төлөмдөр жана алынган милдеттерибиз аткарылды. Мындан тышкары, ички булактардан түшкөн кирешебиз көбөйүп, алардын эсебинен бюджеттин күнүмдүк чыгымдарын толугу менен жабууга мүмкүндүк болду. Чет жактан кабыл алынган мурунку алынып жаткан каражаттар 18 жылы көбү келген жок, алган жокпуз алардын бардыгы. Калган финансылык каражаттар, анын ичинде мамлекеттик тышкы инвестициялар экономиканын өнүгүшүнө өбөлгө болгон долбоорлорду ишке ашырууга да жумшадык. Өлкөнүн өнөр жай субъекттери тарабынан 250,6 миллиард сом продукция өндүрүлүп, 5,4% өстү. Анын ичинде кумтөр кенин кошпогондо өндүрүш 7,3% өстү. Өткөн жылы өнөр жайга 16,7 миллиард сом инвестиция салынды. 250 майда жана 13 ири ишкана ачылды. Булар курулуш материалдар түштүк комбинаты. Аны бар өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Курулуш Салют компаниясы бул Чүй областында. Империал Групп компаниясы Чүй областында. Евразиан Металл Групп заводу Чүй областында. Синзи Прим ишканасы Ош областында жана башкалар. Мындан тышкары республика боюнча 116 ишкана мурун ачылган ишканалар токтоп турган. Анын ичинен 29 ишкана кайрадан иштеп баштады. Булар Хайдаркан сымап заводу, биз өзүбүз бар көрүп келдик. Арашан сүт заводу, Кант нан заводу, Келечек эт комбинаты, Жалал Абад асфальт бетон заводу жана башкалар. Кыргызстандын жаратылыш ресурстары, бул өлкөнүн байлыгы, өлкөнүн өнүгүшүнүн келечеги. Бирок кең казына чөйрөсүндөгү системалуу көйгөйлөр, элдин кызыкчылыктарын эске албоо, социалдык маселелер, пайдасыз макулдашууларды түзүү, жерлерде элдин масштабтуу нааразычылыгы жана башкалар туурасында Коопсуздук кеңешинде катуу сөз айтылды. Мунун алкагында өкмөт кең казынасын иштетүү укугуна конкурс өткөрүүнүн тартибин өзгөрттүк. Жаңы жобону бекитип, Кыргыз Республикасынын ар бир кен байлыкта үлүшүн аныктадык. Биринчи мисал катары Макмал алтын кенин айтууга болот. 75 миллион доллар инвестордун 30 инвестор келип, ага ылайык Тоғызтар районунун 1115 жашоочусу жумуш менен камсыз болуп, мамлекеттин үлүшү Макмалда 30% болду. Өткөн жылы өкмөт өлкөнүн гидроэнергетикасынын үзгүлтүксүз иштеп турушун камсыз кылып, электр энергиясы боюнча 752 миллион киловатт саат экспорттолуп, 16 миллион долларга сатылды. Токтогул кесин реабилитациялоо боюнча трансформаторлар, 500 киловолттук кабелдик линиялар, ГЭСтин ичиндеги 4 энергоблоктогу жабдуулар алмаштырылды. Кыргызстандын улуттук электр тармагында 54 подстанция жабдуулары жаңыланды. Бишкек жылуулук борборунун өзүңүздөр билесиздер, ушун үчүн жанагыдай кырсык болгон жаңы химцегин курулушун бүтүрдүк. Бишкек шаарынын борбордук районундагы подстанциялардын жүгүн азайтуу үчүн шаар борборуна 3,1 километр кабелдик линиялар тартылды. Республика боюнча кошумча 244 трансформатордук подстанциялар орнотулду. 360 трансформатор алмаштырылды. Республика боюнча 1100 километр электр чубаргылары жаңыланып, 2017 жылга салыштырмалуу 40%га көп болду. Газпром Кыргызстан 12 000 үйдү кожолукту газдаштырды. Буга чейин электр энергиясы таптакыр жок айылдарга электр энергиясын алып бардык. Бул Аксы жана Жуңгал районунда. Айыл чарбасын каржылоо 6 программасынын алкагында 5,6 миллиард сомго 11.336 насыя берилип, мындан сырткары финансылык кредиттер уюмдары аркылуу 14,8 миллиард сом жана Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 16 миллион долларга айыл чарбасына кредит бердик. 643 миллион сомго 338 айыл чарба техникасы сатылып алынды. Мындан тышкары 680 техника биздин өзүбүздүн дыйкандарыбыздын күчү менен алынды. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүдө 1,4 миллиард сомго 408 долбоор ишке ашты.
20 мүйізді малды идентификациялаудың жұмышын аяқтадық. 2019 жылқыны идентификациялау башталып жатат. Быйыл Евразиялық экономика биримдигинин реестріне ишканаларга 38 ишкананы коштурдук. Жалпысы 66 болгон, 2017 жылы 28 болчу. 2017 жылдан бери Россия Федерациясы тарабынан эт жана эт азыктарын Россиянын рыногуна кирүүгө тыюу салынган. Мына ушуну сүйлөшүүлөр жолу менен алдырдык. Азыр эми Россияга биздин эт тармагында бардык продукция киргенге укугу бар. Ирригация боюнча республикалык бюджеттен 370 миллион сомго, чет элдик инвестициялардын эсебинен 410 миллион сомго, жалпысынан 780 миллион сомго акча каражаты бөлүнүп, бүт республика боюнча 639 жаңы суга жер пайда болуп, 1900 гектар жер мурунку талкаланган системалардын баарын оңдодук. 1600 гектар жердин суу жетпеген жерлердин баарына жеткирдик. Айдоо аянттар ошонун натыйжасында 1 миллион 214 миң гектарды түзүп, 7 миң гектарга кеңейди. Мен азыр бүгүн 350 миңден ашык дыйкан чарбалары бар. Ал болгону айыл чарбасында ички дүң продукциянын 12 гана пайызын берип жатат. Азыр айыл чарбасында потенциалдын абдан чоң экендигине карабастан көрсөткүчтөр жетиштүү эмес. Айыл чарбасынын кластердик потенциалынын чоңдугуна бир мисал келтирейин. 2018 жылы Совет доорунан кийин биринчи жолу 120 миң тонна кант өндүрүлдү. Айыл чарбасынан бир эле продукциянын натыйжасында кандай эффект болгонун айтып берейин. 2012 жылга салыштырмалуу бюджетке салыктар 20 эсеге өсүп, 420 миллион сом болду. Кант кызылчасын өстүрүүгө 110 миң фермер тартылып, талааларды иштешти. Кант заводунда 1800 адам туруктуу иш менен камсыз болду. Кант менен ички рыноктун муктаждыгын толугу менен камсыздап, кантты башка өлкөлөргө экспорттоо башталып, 19 миң тонна кант экспорттолду. 2000 бул эми 760 миллион сомду түзөт, экспорт 2017 жылы 357 тонна болгон. Туризм өлкөнү өнүктүрө турган олуттуу тармак экендигин тастыктады. Кыргызстанга келген ар бир турист бул потенциалдуу инвестор. 2018 жылы Кыргызстанга 7 миллионга жакын турист келди деп статистикабыз айтып атат. Ички дүң продукциянын 5%-ын түзүп, 27,8 миллиард сомго жетти. Мындан тышкары туризмдин негизги капиталына, ар кандай курулуш объектилерине 25,6 миллиард сом жумшалып, соода сатыктын жүгүрүшү 23 миллиард сомго ушу туризмдин эсебинен көбөйдү. Өкмөт тарабынан 23 жылга чейин туризмди өнүктүрүү боюнча программасы жана иш-чара бекитилип, Кыргыз туризм мамлекеттик мекемеси иштей баштады. Бириккен Улуттар эл аралык туристтик уюму тарабынан Кыргызстан 2019 жылы дүйнөнүн жагымдуу 5 туристтик өлкөсүнө кирди. Бул да мен ойлойм 2018 жылдагы болгон туристтик биздин жакшы иш-чаралардын айынан деп. Дагы маанилүү окуялардын бири ушу туризмге жана бизнеске карата. Кыргызстан ачык асман саясатын кабыл алып, сиздер мыйзамды колдоп бердиңиздер. Бул биздин экономикабыздын өнүгүүсүнө чоң импульс болуп, инвестициялар, туристтер, дүйнөлүк рыноктарга жол ачылып, соода жүгүртүүбүз көбөйөт деп ишенебиз. Урматтуу депутаттар, Конституцияда көрсөтүлгөндөй биздин өлкө социалдык мамлекет. Социалдык чөйрөгө өзгөчө артыкчылыктар берилет. 2018 жылы республикалык бюджеттин эле эсебинен 156 социалдык маданий багыттагы объекттердин курулушу бүткөрүлүп, анын ичинен 95 мектеп, 8 бала бакча, 8 спорт комплекс, 8 саламаттык сактоо, 6 маданият үйү, 25 таза суу объектиси бюджеттин эсебинен бүткөрүлдү. Мындан тышкары башка каржы булактарынан жеке ишкерлердин, жергиликтүү элдин эсебинен жана өнүктүрүү фонддордун эсебинен 1961 объект ишке берилип, анын ичинде 12 мектеп, 29 бала бакча болду. Билим берүү тармагынын 18 республикалык бюджеттен 30 миллиард сом жумшалып, бул албетте өлкөдө мындан башка да ондогон социалдык маанилүү тармактар бар экенине карабай, өтө ири акча каражаты бөлүнүп жатат. Мунун натыйжасында 1925 мектеп
86%dan ашығы интернетке қошылды. Быйыл мұны 100%ға жеткіребіз. 61 мектепке электрондық китепхана иштей баштады. Өлкөнүн балабакчаларына жана мектептерине электрондук кезекке туруу тутуму киргизилди. Мектепке чейин билим берүү менен камтуу 41%га жеткирилди. 2018-жылы 8 балабакча мамлекеттин карамагына алынды. Муну өзүңүздөр билесиздер, чоң саясат жүрүп жатат. 452 балабакча менчиктештирилген. Ошонун 12-жылдан баштап 217си кайра кайтарылып мамлекетке алынды. Илимий ишмердиктүү өнүктүрүү үчүн окумуштууларга ай сайын үстөк акы төлөөнүн өлчөмү белгиленди. Инклюзивдик билим берүүнүн алкагында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызга үйүнөн билим алууга шарт түздүк. Социалдык коргоо жагынан бирөөнүн кароосуна дайым муктаж болгон балдарыбызга персоналдуу ассистент, социалдык кызматын киргиздик. Баккан адамдарга, айрыкча энелерге ай сайын 4900 сомдон төлөнүп бериле баштады. Мен ойлойм, бу дагы аз, муну дагы жыл сайын көбөйтүшүбүз керек деген ойдомун. Маданият тармагында 2018-жылы бюджеттен жалпысынан 2,2 миллиард сом каржыланып, 105 юбилейлик иш-чаралар бекитилди. Анын 12си эл аралык, 8 аймактык жана 70 юбилейлик жана тарыхый даталар. Малдыбаев атында опера балет театрынын оңдоосу улантылууда. 26 тарыхый маданий мурас инвентаризацияланып, 23 маданий мурастын коргоо милдеттери бекилди. Маданият кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн стимулдаштыруу жана жакшыртуу максатында маданият, искусство жана билим берүү тармагында 11 мекеменин кызматкерлеринин айлык маянасы 80%га көтөрүлдү. Спортчуларыбыз быйыл 18-жылдагы спортчуларыбыздын көрсөткөн көрсөтүштөрү баардыгыбызды кубандырды деп ойлойбуз. Жалпысынан 499 медаль утуп алдык. Азия оюндарына катышып 20 медалга ээ болушту. Футбол боюнча Азия кубогунун финалдык бөлүгүндө барып ойноп келди. Областтарда 64 спорттук объект пайдаланууга берилди. Көп жылдан бери чечилбей келе жаткан машыкталуучулардын да айлыгын көбөйтүп бердик. Ошонун эсебинен 2019-жылдын бюджетине 103 миллион сом каралды. Саламаттык сактоо системасында быйыл республикалык бюджеттен 17,7 миллиард сом бөлүнүп, дени сак адам өнүккөн өлкө программасын бекиттик. 2018-жылдын 1-октябрынан тартып, үй бүлөлүк дарыгерлердин жана үй бүлөлүк медайындардын индикаторлор боюнча жетишкендиктерине жараша орточо айлык 15,387 сомдон 27,492 сомго чейин көтөрүлдү. Медайымдардын жана фельдшерлик акушердик пункттардын ортоңку персоналдарынын айлыгына 30% кошумча үстөк акы кошулду. 17 оорукана 1,2 миллион долларлык жабдык менен жабдылды. 148 миллион сомго 5 объектти оңдоо иштери аяктады. Улуттук онкология менен гематология борборунун аймагында оңдоо иштери бүтүрүлдү. 50 миллион сомго. 21 ФАП 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу салынды. Ош шаарында кечээ өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Көп профилдүү оорукана салынды Кытай мамлекетинин жардамы менен. Бирок жергиликтүү бюджеттен, республикалык бюджеттен дагы абдан чоң салымдар болду. Бишкек жана Жалал Абад шаарларында гемодиализ борборлору ачылып, кыргыз-түрк достук ооруканасынын курулушу аяктады. Дары-дармектер, мыйзамдарын ишке ашыруу максатында өкмөт өзүнүн 7 токтомун чыгарды. Жашоого маанилүү дары-дармектердин жана медициналык буюмдардын тизмесин бекиттик. Мына эми азыр мамлекеттик сатып алуулар боюнча саясатты ушул жерде баштаганы турабыз. Аймактарды өнүктүрүү боюнча бул эң чоң маанилүү маселебиз болду. Урматтуу депутаттар, 2018-жылы президентибиздин демилгеси менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп өзүбүзгө дагы, элибизге дагы абдан чоң аймактарга маанилүү берүү боюнча саясат башталды. 2019-жылды да аймактарды өнүктүрүү жана санариптешүү жылы деп белгилөө биз үчүн абдан маанилүү. Региондорду өнүктүрүүдө биздин позициябыз аймактарда жалаң гана социалдык проблемаларды көрбөшүбүз керек. Тескерисинче аймактар келечекте өлкөнү өнүктүрүүнүн кубаттуу экономикалык позициясы болуш керек деп эсептейбиз. Потенциалы болуш керек деп эсептейбиз. Бул багытта дагы мына иштер башталды.
өсүү точкалары болгон 20 шаарды аныктап, алардын өнүктүрүү программасы иштеп чыктык. Аймактарда 246 жаңы ишкана жана 77 миңге жакын ар кандай түрдөгү майда соода жана өндүрүштөгү жумушчу орундар түзүлдү. 2018 жылы таза суу долбоорлорунун алкагында жалпысынан 45 айылды таза суусун оңдодук. Бул эми мурунку жылдарга салыштырганда абдан көп. 86 миң киши 2018 жылы таза сууга жетти. Республика боюнча 251 километр жол асфальтталып, 14 көпөрө салынды. Айрыкча белгилеп кетүүчү жерди трансформациялоо маселесине токтолгум келет. Сиздер Жогорку Кеңеш 2018 жылы 2 августта жерди трансформациялоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү кабыл алып бердиңиздер. Бул мамлекетибиздеги социалдык абалды жакшыртты деп ойлойбуз. Анткени региондордо жашаган жарандарыбыз документтери жок, катталууга тура албай, социалдык жактан өз убагында жардам ала албай, ушул документти күтүп канча жыл жүрүштү. Республикабыздын жаңы конуштарындагы жер тилкелери трансформацияланбай калгандыктан, ал жерлердеги мектеп, бала бакча жана башка социалдык объекттер өз убагында курулбай, жарандарыбызга кыйынчылыктарды туудуруп келген. Бул маселе чечиле баштады. Азыр бардык каттоо жүрүп, кийинкиде биз ойлойбуз экинчи этап менен жана чечилбей жаткан, трансформация болбой жаткан, элибиз өзүнүн үнүн айтып аткан, оюн айтып аткан жерлерди да карайбыз сиздер менен биргеликте деп ойлойбуз. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча өкмөттүн позициясын биз бюджетти коргоп атканда да айтканбыз. Бул Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы. Бул багытта төмөнкүдөй иштер жасалды. Экономика тармактары боюнча чыгарылган товарлардын, иштердин жана кызматтардын реестри түзүлдү. Алгачкы этапта социал саламаттык сактоо министрлигинин системасында дары-дармектерди борборлоштуруп сатып алуу боюнча азыр иштер жүрүп жатат. Кыргыз Республикасы мамлекеттик сатуулар боюнча мыйзамга сиздер өзүңүздөр өзгөртүүнү кийирип бердиңиздер. Мен ойлойм, дагы өзгөртүүлөр керек. Ушул биздин жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдош үчүн. Бюджеттеги жана 49 миллиард сом жөнүндө айтканбыз. Ошонун 80% өткөн жылдарда 40 миллиарддаган акчалар чет жактагы өндүрүшчүлөрдү коргоп жүргөнүнү баарыбыз билебиз. Бул боюнча азыр саясат мына өзгөрүп, жакынкы арада мына коргоо комитетинде, чек ара комитетинде өзүбүздүн өндүрүшчүлөр чыгарган товарларды алган, мына жакында көрдүңүздөр, биз арып биринчи кадамыбызды баштадык. Санариптешүү жааты боюнча абдан маанилүү маселе. Бекеринен 2019 жылды санариптешүү деп региондордо өндүрүү жана санариптештирүү деген атаган жокпуз деп ойлойм. Бул боюнча элибиздин мамлекеттик кызматты алуу боюнча жана башка бардык технологияга жетүү боюнча элибиздин турмушун жана көйгөйлөрүн жоет деп ойлойм. Санариптешүү жаатында электрондук 80 кызмат көрсөтүлө баштады азыр. Ведомстволор аралык түндүк системасына 47 мамлекеттик орган кошулуп, 16 орган боюнча электрондук документ жүгүртүүлөр иштей баштады. Экономиканын бардык тармактары санариптешүүгө кошулат. Бул биздин эң негизги приоритетибиз. Соттук жана башка мамлекеттик органдарга 2018 жылы 1 миллиард 488 миллион сом каржыланып, 17 жылга салыштырмалуу 171 миллион сомго көп болду. Республика боюнча 24 борбор элге кепилденген укуктук жана адвокаттык жардамдарды көрсөтүп, адвокаттарга акы төлөө тарифтери көтөрүлдү. Кылмыш процессуалдык блок боюнча 7 мыйзам долбоору, 20 өкмөттүн токтому кабыл алынды. Кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестри, бузуулардын бирдиктүү реестри маалыматтык системалар ишке кирди. Өлкөдө пробация институту да ишке кирип, 53 аймактык кылмыш жаза инспекцияларынын 53 аймактык бөлүктөрүндө атайын орун жайлар бөлүнүүдө. Коопсуз шаар боюнча өзгөчө айткыбыз келет. Бул канча жылдан бери болбой келаткан долбоорду мына сиздердин жардамыңыздар менен мыйзамдарды кабыл алып берип, бир нече жолу талкууларды уюштуруп, президентибиз баш болуп, сиздер дагы абдан чоң салым кошуп, мына азыр долбоор иш жүзүндө иштеп, быйылкы жылы коопсуз шаарды бүт республика боюнча жайылтканды бүтүрөбүз деп ойлойм. Бул системалар аркылуу жарандардын айдоочулук маданиятына түздөн түз таасир этүү, адам өмүрүнө карата айдоочулардын жоопкерчиликтерин сездирүү өзгөчө биздин балдарыбыздын коопсуздугу деп ойлойм.
Бүгін жол қырсықтарын жабырқағандардың саны 44%-ға, жол жүру ережелерін бұзған 37%-ға азайды. Мамлекеттік мүлікті башқаруда мамлекеттік ишканалардың жана мамлекеттік үлүшү бар акционердик коомдун жетекчилеринин айлык маяналарын оптималдаштырдык. Аларга эффективдүүлүктүн негизги көрсөткүчтөрү болгон көрсөткүчтөрдү киргизип, булар боюнча да мына жакында жыйынтыктарды чыгарабыз. Бул эрежелер биринчи жолу ушул системага кирип жатат. Мындан тышкары мамлекеттик мүлктө инвентаризациялоо жана баалоо иштери жүрүүдө. Учурда мамлекеттик мүлктүн мисалга айталы, баланстык болжолдуу баалары энергетиканын 6 миллиард сом. Темир жол 5 миллиарддан ашык сом. Муну ушулардын баарын кайра бааласак, инвентаризация жүргүзсөк, биз анан алардын бааларын чыгарып, капиталдаштырып, рыноктук механизмде иштеген ушундай чарбаларды түзөбүз деген ойдомун. Урматтуу депутаттар, өткөндө урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков Жогорку кеңеште жасаган расмий кайрылуусунда экономикага басым жасап, алдыбызга бийик максаттарды койду. Өлкө этаптуу жана натыйжалуу реформаларга муктаж, элдин бакубатчылыгын жогорулатып, жакырчылыкты азайтып, коррупция менен күрөш уланат. Ал үчүн биз коюлган ар бир максатты так аткарышыбыз керек. Өкмөт алардын үстүндө иш алып барып, буга 2018 жылы аткарылган иштерибиз 2019 жылда аткарыла турган максаттарыбызга чоң түрткү болот деп ойлойбуз. Биздин максат өндүрүш, бюджет, жумушчу орундар жана экспорттук маселелер. Тагыраак айтканда 19 жылы тышкы карызды кыскартуу боюнча ички булактардын кирешенин көбөйтүп, бюджетти толтуруу боюнча өзүбүздүн максатыбызды ишке ашырабыз. Быйыл 14,6 миллиард сом тышкы карыз төлөнөт. Бул социалдык өнүгүү маселелерине чоң жүк келтирүүдө. Ошондуктан быйыл бюджеттен тышкары кошумча киреше табуу биздин максатыбыз. Буга кайсы менен жетебиз? Биринчи мен айткандай өндүрүш, экинчи маселе бул салык системасында жана бажы системасында санариптешүү системасын кийирүү. Конституциянын 55-чи беренесине ылайык жарандар салыктарды, жыйындарды төлөөгө милдеттүү. Ошон үчүн баарыбыз бюджетти көбөйтүүнүн үстүндө иш алып барууга милдеттүүбүз. Бажы жана салык кызматтары толугу менен электрондук форматка өткөрүлөт. Электрондук эсеп фактуралар, маркировкалар жана виртуалдуу контролдук кассалар, машиналар иштелет. Жылдын аягына чейин бажы жана салык кызматтарында санариптештирүү аркылуу товарлардын жүгүрүшүн көзөмөлгө алып, кирешени көбөйтөбүз. Айыл чарбасында чарбаларды ирилештирип, натуралдык чарбалардан соода товардык өндүрүшкө өткөрүүгө күч аракетибизди жумшайбыз. Өкмөт жакынкы аралыкта айыл чарбасында импорттун ордун алмаштыруу стратегиясын иштеп чыгып, импорттун ордун алмаштыруу боюнча биз ойлойбуз 20 товардан кем эмес позициябызды аныкташыбыз керек. Ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу. Бул кайсылар? Кичи чарат. 100 миллиондон ашык миллион доллардан ашык долбоорубуз. Жер үй алтын кенин билесиздер, быйыл ишке кирет. Оштогу Кыргыз текстиль 7000 жумушчу орду бар. Ишин башташат быйыл. Чүйдөгү Силквей индустриалдык паркы жалпысынан 35 миллион, бирок быйыл бир бөлүгүн бүтүрүүгө азыр кам көрүп атышат. Жана башка чоң проекттерге аракет кылып, ушуларды иш жүзүнө ашырууга биз күч аракетибизди жумшайбыз. Эң башкы максатыбыз бизди макроэкономикадагы ички дүң продукциянын 4%дан кем эмес. Экспортты 2 миллиард доллардан ашык, тышкы соода жүгүртүүнү 7 миллиард доллардан ашырышыбыз максат. Бардык мамлекеттик жана финансылык кызматтарды почта аркылуу ар бир айылга жеткирүү. Электрондук каталогдун негизинде атамекендик өндүрүүчүлөрдүн мамлекеттик сатып алууларга катышуусуна жол ачып берүү. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин койгон милдети боюнча учурда саламаттык сактоо жана билим берүү тармагына 1-сентябрдан баштап айлык маяланы көтөрүү боюнча иштер жүрүп жатат. Урматтуу депутаттар, Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путиндин мамлекеттик расмий сапарында 6 миллиард доллардан ашык келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Урматтуу президентибиздин Германия мамлекетине болгон сапарында 1 миллиард евродан ашык долбоорлорго кол коюлду. Мындан тышкары алдыда дагы бир катар эл аралык масштабтагы иштерибиз. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун төрагасы, саммити жана бизнес форум өтөт. Өлкөбүзгө Кытай Эл Республикасынын жана Индиянын
жетекчилердин расмий сапары болот. Демек иштеш үчүн керектүү кадамдар, шарттар түзүлдү. Биз аларды эффективдүү ишке ашыруу үчүн активдүү иштерди жүргүзөбүз. Биздин өкмөттүн жана жогорку кеңештин маңдайына бүгүн замандын чакырыктары сыноо болуп турат. Өлкөдө адам потенциалын сактоо, өнүктүрүү жана элибиздин жашоо деңгээлин жогорулатуу, экономиканы көтөрүү жаатында биз сиздер менен бирге элдин үмүтүн, ишеничин, жаратмандык менен актайбыз деп ишенебиз. Ал үчүн өлкөбүздө тынчтык, коомубузда ынтымактын жана ишенимдин болушу абдан маанилүү. Өкмөттүн 2018 жылдагы отчетун колдоп берүүңүздү суранып, сиздер менен бирге ишибизди дагы улантууга даяр экенибизди айтабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, урматтуу депутаттар.